Ошто жаңы төрөлгөн 5 ымыркай вирус менен күрөшүүдө. Ошол эле жайда көз жарган 14 эне ооруп жатат. Бул арада Орусиядан келген айрым жарандан карантинге карабай ээн эркин басып жүрүшөт. Штаб бул жоопкерчилик мамиле башкалардын өмүрүнө коркунуч жаратып жатканын эскертүүдө. Коңшу Казакстанда ачылбайт деген базарлар айла жоктон иштеп баштады. Бирок митингден кийин ушундай чечимге келмей болду. Сырттан ташылып келинген буудай унуна нарк салыгын салбай эле коюуну президент колдобойт. Ошол эле кезде Казакстандан алкечилик менен ташылган ун маселеси кандай чечилет? Доллардын курсу күйүүчү майдын баасы төмөндөсө да эмнеге азык-түлүктөрдүн баасы ошол бойдон калууда. Ысык көл качан туристтерди кабыл алып баштайт? Өкмөт чечтиби жана кандай шартта кабыл алып баштайт? Толугураак калдыдагы мүнөттөрдө. Түз эфирдеги кызматта мен Арзымат Аланов, кутмандуу кечиңиздер менен. Ош шаардык төрөтүүндө 34 адам коронавирус табылган. Алардын ичинен 15 медицина кызматкери, 14 эне жана 5 ымыркай вируска чалдыккан. Маалыматка ылайык, шаардык төрөтүүндө мурдада вирус чуккан учур катталып, төрөткана карантинге жабылган. Кийинчерээк ал жерге обсерватор ачылган. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев акыркы суткада Ош шаарында 35 адамдан коронавирус аныкталганын кабарлаган. Жалпысынан Ош шаарында бул оорука чалдыгандардын саны 177 адам. Ал эми Оренбургдун Соллецк шаарынан келген 101 кыргызстандыктан, ал эми Бузулук районунан кайткан 8 кишиден коронавирус аныкталган. Мындан тышкары 52 курсанттан илдет аныкталган. Арасында Санкт-Петербург эле эмес, Россиянын башка шаарларынан келгендер да бар. Бирок дал ушул чет жерден келген айрым жарандар карантинге алынгандан кийин да эл аралап жуктуруп, коркунучун көбөйтүп жатканы айтылууда. Даткаш абдан улантат. Буга чейин 13 майда дал ушул Ош шаарында, ушул жердеги Ош шаарындагы төрөтүүнө келген кош бойлуу келинден ушул COVID-19 вирус табылгандыктан ушул жер обсервацияга, карантинге алынган. Ошол күндөн бери бүгүнкү күндө бул жердеги жаткан обсервацияда жаткан жарандардын дагы бул жерден качууга аракет кылганы дагы айтылууда. Бүгүн ушул жерге бул жакта жаткандардын жакындары келишкен. Ал эми негизги эле обсервацияда жаткандардын талабагандай болуп атат. Алар эмнеге наразы болуп атат? Чогулган эндер эмне үчүн наразы болуп атат? Ал боюнча алдыда сурап көрөбүз. Условия жок. Баягы өздөрүнүн медсестралары, баягы немелер, медиктери өздөрү бардыгын бет каптарды кийип жүрүшөт. Биз болсо жылаңач жүрөбүз. Оозубузга жада калса маскаям жок. Туалетибиз бир, ваннабыз бир. Балдарыбызды жуундурбай ысык чыгып кетти. Бир сураган адам жок. Деп ушинтип сүйлөп кыйналып жатышат ысыкта да. Балдары пышып кетти. Мен күнүгө кызым бар, кабар алганы күнүгө келем. Жолдон өтүштө эле кыйын. Азыр мынерге келсек, чоңдору келип алып бизди коркутуп атат. Буларга жооп берет. Буларды каматып беребиз. Мынандай кылып беребиз. Негизи булар жана шарттарына макул эмеспиз деп атпайбы? Негизи шарттарын сиздер эми ооба, бул жердин шартын биз дайыма билебиз. Анан бул жерде кандай маселе болуп атат? Вирус чыгарын эч ким билген жок. Буга чейин эле төрөп келип жатып жүрүшкөн. Бул жерге чейин баардыгы карап жүргөн, баардыгы билесиздер. Эч кимге жаңылык эмес, кандай шарт экени. Орточо шарт. Ал эми вирус чыкты, мына коронавирус илдети бул жерде роддомдо чыккандан кийин бул жерде врачтар дагы сүйлөштү да. Эгерде обсервацияга алганда ошол мезгилде жаңы төрөгөн аялдарды, балдарды башка тарапка алып кеткенде, мүмкүн ал аялдан кан кетет, температурасы көтөрүлөт, баладан көтөрүлөт. 1000 кымбат гостиницага жаткырганыбызда дагы или клиникага жаткырганда дагы тез реакция кыла турган оборудование жок болсо, бул адамдын өмүрүн коркунучу да. Ошондуктан да адистер карашты да. Андан көрө өзүнүн врачтары менен, төрөтканада врачтар менен бирге ушул жерде обсервацияда 14 күн болушун деп чечишти. Себеби вирус өлтүрө турган жанагындай лампалар башка клиникаларда, башка гостиницаларда жок ондай. Ошол себептен да калтырылган. Азыр эми биз жакындай албайбыз, бирок ушул сураганга аракет кылабыз ата-энелерденчи. Негизи шарт кандай болуп атат эжем? Эмнеге наразы болуп атат? Шарт жок Жок, негизи шарты кандай экен? Biz şartlar göndük. Mızanla başlayıp 20 gün yatıp verdik. 2 jolu analizator saatinde çıktı. Biz daha kaçak çocuk gerek. Biz de üye karantinle çıkarız. Biz de kanda kakarablar kılıp
тойдан ошол биз жүз аял бир туалет барабыз, ана контакт. 100 аял бир кухня барабыз, ана контакт. Бизди контактка тыгып коюшту. Hiç qanday условия жоқ. Жалғыз өзүңүз болсо да чыдайт деп жаш балдар. Эми ошондо сиздер мындай кооптонуп атасыздарбы, журуп каласыздар? Эч ким жооп бербейт. Ал эми 14 күндө биз эми бүгүн чыгарайлы деп атсак, кайра 34 адамдыкы положительный чыгып калды. Положительный чыгып калгандан кийин түндө контакт азыраак болгон кабаттагы оорулардын 54 которулуп кетти касиет обсервациясына. Калган обсервациядагыларды буларды бүгүн азыр штаб чечип атат. Жалпысынан болуп канча чыкты ошол? Азыр бул жерден биринчи чыкканда ошол 14 майда аныктаганда 13, медайымды кошкондо 14 болчу да. Ал эми кече 34 чыгып атат. Андан мурунку күнү 7 мед кызматкерден чыккан болчу. Ош шаарында төрөтүүндө бүгүнкү күндө ошол жалпы чогулган ата энелердин саны 20дан ашат. Ал эми бул жердеги ата энелердин негизги талабы ушул жердеги жакындарынын баардыгын ошол жакшы шарты бар жайларга которууну суранышууда. Ал эми бүгүнкү күндөгү кырдаалга байланыштуу шаардык бийлик мына ошол бул жактагы кош бойлуу энелердин же болбосо ымыркай эне жана балдардын саламатчылыгына кандай кам көрөт, ал жагы азырынча караңгы. Даткаш Абдан, Адилет Нушанбаев, Нурньюз. Ал эми спикер Дастан Жумабеков коронавирус илдетине байланыштуу кыргызстандыктарга, ишкерлерге кайрылды. Ал вирустун алдын алыш үчүн өкмөткө жардам берүүгө, коомдук жайларда беткап менен жүрүүгө, тазалык эрежелерин сактап, антисептик каражаттарын колдонууга, коомдук транспортто жана башка эл көп жерлерде аралыкты сактоого чакырды. Бүгүнкү күндө бардык ишканаларга уруксаттар берилди. Чоң базарлар, торговый центрлар ачылып ишке кирди. Бирок ачылды деп эле мурунку биздин жашап аткан турмушубуздай кылып иштеп кетсек, бир аз жаңылабыз. Ошондуктан режимди сактап бүгүнкү күндө туура мамиле жасап, өзүбүздү сыйлабасак, бизди башка эч ким сыйлабайт. Өзүбүздүн ден соолугубузду өзүбүз карабасак, бүгүнкү күндө бизге эч ким жардам бербейт. Коңшу Казакстандын Актөбө шаарында наразылык акциясынан кийин карантинге жабылган ортолук борбордук базары баштаган соода жайлар ачылды. Актөбөдө борбордук базар, мал базар, тетик, курулуш материалдары жана кийим сатылат. 3 күн мурун буга чейин бир апта бою борбордук базардын соодагерлери чогулуп, базардын иштешине уруксат берүүнү талап кылышкан. 3000 киши иштеген базардын кире беришине дезинфекциялоочу өтмөк коюлду. Кирип бараткандардын дене табы текшерилип, атайын жабдылган 4 пункттан өтмөй болушту. Жаңтарды баяндонуп атабыз. Москва дагы 2,5 жумадай карантинде калмай болду. Театр, музей, чач-тарач, ресторан жана фитнес-клубдарды ачууга али эрте деп билдирди шаар бийлиги. Ал эми Түркмөнстанда болсо ун тартыш болуп, дүкөндөрдө дефицит орун алды. Мына ушул өңдүү дүйнөдөгү жаңылыктарды кийинки материалга топлодук. Түркменстандын Мары областынын Байрамали шаарындагы мамлекеттик дүкөндөрдө ун менен нан тартыш болууда. Бул тууралуу Борбордук Азия жаңылыктары жазып чыкты. Азыр аймакта жергиликтүү ун сатылбай калды. Чет өлкөдөн келген ундун 1 килограммы 12 манат турат. Алыска айылдардын тургундары акыркы жолу унду мамлекеттик баада март айында алганын билдиришүүдө деп жазылат маалыматта. Түркменстанда арзан ун ар бир тургунга айына 5 гана килограммдан сатылат. Анын 1 килограммы 1 манат. Расмий курска ылайык $1 3,5 манатка барабар. Москва шаарынын мэри Сергей Собянин изоляция, уруксат жана башка чектөө чараларын 14-июнга чейин узартуу боюнча буйрукка кол койду. 1-июндан тартып чектөөлөрдү жеңилдетүүнүн экинчи баскычы башталат. Анын алкагында соода жана тейлөө чөйрөсүндөгү көптөгөн ишканалар өз ишин башташат. Москвада Зарядье паркынан башка бардык сейил бактар жана жашыл аянттары ачылары кабарланууда. Собяниндин айтымында театр, музей, чач-тарач, ресторан жана фитнес клубдарды ачууга али эрте.
Twitter'дин башкаруучусу Джек Дорси коронавирус пандемиясынан улам келип чыккан кризистен жабыркаган америкалык үй-бүлөлөргө акча таратып жаткан Project 100 кайрымдуулук ишине $10 миллион бөлүп берди. Фонд акчаны 10 000 адамга таратат. Жалпысынан Дорси пандемия учурунда эң жоомарт миллиардер болуп калды. Ал апрель айында өзүнүн жалпы байлыгынын 1/3 бөлүгүн $1 миллиард коронавирус менен күрөшүүгө берүүнү убада кылган. АКШнын президенти Дональд Трамп Афганстандагы аскерлерин толук чыгарып кетүү ниетин дагы бир ирет билдирди. Бирок азырынча так бир күндө айткан жок. Биз 19 жылдан бери ошол жактабыз. Менимче бул жетиштүү. Биз абдан жакшы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканыбызды алар да түшүнүп турушат. Аскерлерибизди үйгө кайтарууну каалайбыз, деди Трамп. Ушул тапта Афганстанда өкмөттүк күчтөргө окутуу машыгуу иштерине 12 000 америкалык күч кызматкерлери жардамдашып жатышат. Быйыл февралда күтүүсүздөн Вашингтон Талибан менен мунасага келген. Жанагында америкалыктар Афганстанды таштап кетери макулдашылган. Коммерсант гезити ишенимдүү булактарына таянып, Чувашия Республикасынын мурдагы башчысы Михаил Игнатьев өпкөсү сезгенип Санкт-Петербургда ооруканада жатканын жазды. Мунун алдында Игнатьев аны кызматтан алганына байланыштуу президент Владимир Путинди сотко бергени белгилүү болгон. Орусиянын жогорку соту Путиндин буйругун жокко чыгаруу боюнча арыз кабыл алынганын бышыктаган. Жана алгачкы сот жарыяны 30 июнга белгиленген. 58 жаштагы Игнатьев Чувашиянын башчысы болуп 2010 жылы президент Дмитрий Медведевдин буйругу менен дайындалган. Айтмакчы Сооронбай Жээнбеков Москвада өтө турчу парадка бараары белгилүү болду. Улуу ата мекендик согуштун 75 жылдыгына арналган парад 24 июнга белгиленген. Коронавирус илдетинин жайылганына байланыштуу бул салтанат жылдырылган болчу. Кыргызстандан улуу ата мекендик согушка 360 000 адам кеткен. Алардын 1/3 кайтып келген эмес. Ал эми 72 кыргызстандык каармандык үчүн Советтер Союзунун баатыры намына татыган. Жаңылыктарды баяндоону улантабыз. Кийинки бөлүктөн орчундуу кабарлары мына булар. Сырттан ташылып келинген будай унуна нарк салыгын салбай эле коюуну президент колдобойт. Ошол эле кезде Казакстандан аткезчилик менен ташылган ун маселеси кандай чечилет? Доллардын курсу, күйүүчү майдын баасы төмөндөсө да эмнеге азык-түлүктөрдүн баасы ошол бойдон калууда? Ысык көл качан туристтерди кабыл алып баштайт? Өкмөт чечтиби? Кандай шартта кабыл алып баштайт? Толугураак алдыдагы мүнөттөрдө. Сырттан ташылып келинген будай унуна нарк салыгын салбай эле коюуну президент колдобойт. Мурун депутаттар кымбатчылыкка жол бербеш максатында үчүнчү тараптан ташылап турган товарлардын бажы төлөмүн убактылуу алып салуу өтүнүчү менен ЯЭП уюмуна кайрылууну сунуштап чыгышты. Эми президенттин каршы пикирин парламентте колдогону белгилүү болду. Ильяс Анарбай уулу бул эмнени түшүндүрөрүн айтып берет. Кыргыз Республикасынын салык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга карата президенттин каршы пикири мыйзам долбоорунун демилгечиси депутат Байпакбаев мыйзам четке кагууга киргизилет. Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетте каралган. Парламент буудайды ташып келүүгө жана ун өндүрүүгө кошумча нарк салыгын алып таштоо боюнча мыйзамды 15 апрелде карап дароо 3 окууда кабыл алган. Документтин автору депутат Экмет Байпакбаев мыйзам ата мекендик дан өндүрүүчүлөрдү колдоп, ун аткезчилигин токтото турганын айткан. Салык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу документке карата президенттин каршы пикирин экономика министринин орун басары Бекболот Алиев окуп берди. Кабыл алышы мүмкүн. Тийиштүү чечимди аткарбасак, ЯЭП мүчө мамлекеттер ЯЭПтин сотуна кайрылууга жана же Кыргыз Республикасынын экономикасына жана эл аралык мамилелерге тез таасирин тийгизе турган жооптуу чараларды киргизүүгө укуктуу болуп калышат. Жогоруда белгиленгендерди эске алып, ушул маселени комплекстүү карап чыгуу максатында депутаттык корпус менен демилгеленген мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков тарабынан кол коюусуз кайтарылган. Ал эми эксперттердин айтымында унга болгон салык өзгөртүүсүз калганы туура болот. Ал тургай ондогон жылдары калыбында сакталыш керек. Анткени инвесторлор, айыл чарба ишкерлери ошого жараша план коет. Ал эми салыктын жок болушу жергиликтүү айыл чарбанын өнүгүшүнө тоскоол болот. Менин оюмча налогторду быйыл өзгөртпөш керек, кырдаалга карабай. Себеби биз өзгөртөр менен биз ушу дыйкандардын
максат койгон максаттарына тоскоол болгондой жол түзөбүз да. Себеби налогторду алып койсок, ундун баасы, буудайдын баасы өзгөрүп кетсе, дыйкандардын күтүп аткан киреше алабыз деген пландар аткарылбай калып, кийинки жылдары биз айыл чарба өндүрүшүбүздү кыскартып алышыбыз мүмкүн. Буудайга өскөн бааларды кантип токтотуш керек, ага өзүнчө иш аракеттерди алып барыш керек. Азыркы учурда мунай заты арзандап, АКШ долларынын курсу төмөндөдү. Ага ылайык импорттолгон товарлардын баарынын баалары төмөндөш керек болчу. Биз Борбордогу дүң соода базарларынын бириндеги сатуучу менен байланышып көрдүк. Элге сатылышы азыр 1450дөн бар, анан 1500дөн бар, 1550, 1600 ушундай. Биринчи сорттор Казакстандыкы ошо. Эң арзаны 1450 бизде. Азыр андан да арзандары бар, 1400дүгү да бар. Ошондой болуп атат. Азыр ошондой сатабыз да. 2016-2017 жылдары чет өлкөдөн ун ташыгандарга салык төлөө жеңилдетилген. Ошол 2 жылдары мамлекеттик казына 500 миллион сомдон зыян тартканы айтылган. Бир гана казынага гана зыян келбестен ошол жылдары өлкөдө дан өсүмдүктөрүнүн аянты кескин кыскарып кеткен. Андан кийин кайра салык төлөө ордуна келтирилип, мындан 1,5 ай мурда дагы салыктан бошотуу мыйзамы кабыл алынып, кече күнкү президенттин каршы пикиринен улам кайрадан кошумча нарк салыгы парламент тарабынан ордуна келтирилди. Ильяс Анарбай уулу, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюс, Бишкек. Депутат Бакирдин Субанбеков инвестиция тартуу менен ири завод, фабрикаларды иштетүү жагын колго алуу керектигин айтты. Айтымында өлкөгө кайткан эмгек мигранттарын иш менен камсыздоо маселеси турат. Маселен, ал Кара Балта жана Токмок шаарлары Союз малындагы өндүрүшү жогору өнүккөн шаарлардын бири болчу деп эске салды. Мисалы, Чүйбордундагы Кара Балта, Токмок шаарын алсак, бул Союз мезгилиндеги өндүрүшү өнүккөн эң чоң шаарлардын бири эле. Мисалы, Кара Балта шаарында 5-6 өндүрүш, баягы комбинаттар, фабрикалар иштебей турат. Булардын баары өкмөттүн карамагында. Ошондой эле мен кече дагы сураштырдым, Токмокто да окшогон 7-8 өкмөттүн карамагындагы бир топ ишканалар иштебей турат. Бүгүнкү күнү өзүңөр билгендей, өкмөт эл аралык уюмдардан жеңилдетилген насыяларды тартып келүүдө. Ошол каражаттан өндүрүшкө пайдаланып, аз пайыздуу үстөгү менен берилсе, келечекке негиз болгон өндүрүш жанданат эле деп айткым келет. Баштап бардык мамлекеттик мекемелер иштей баштайт. Ага ылайык бардык министрликтердин, мамлекеттик мекемелердин жана өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлери жумушка чыгат. Мында чечим өлкөдө өзгөчө абал режими токтотулгандыгына, ошондой эле экономикалык ишмердүүлүктүн уруксат берилген түрлөрүнүн жандануусуна байланыштуу кабыл алынды. Иштеген жерине чейин коомдук транспорт менен жетүү мүмкүнчүлүгү жок кызматкерлер аралыктан иштөөнү улантып беришсе болот. Ал эми доллардын курсу күйүүчү майдын баасы төмөндөсө да, азык-түлүктөрдүн баасы ошол бойдон турат. Бул туурасында жогорку кеңештин жыйынында депутат Марлен Маматалиев билдирди. Айтымында ушул маселеге көңүл буруу зарыл. Бизде бир уникальный бир неме бар да, Кыргызстандачы, ошо курс доллар көтөрүлсө эле, же болбосо ГСМдин баасы көтөрүлсө эле, биз бүт азык-түлүктүү болгон бардык нерселерге бааны көтөрөбүз дагы, бирок алар кайра түшкөндө түшүрбөйбүз да. Мен ушул сиздин көңүлүңүздү азык-түлүк маселесине бөлүп кетейин дедим эле. Өзгөчө мына унга. Ундун баасы 1300 болчу. Азыр кийин 1600-1700ге чыкты дагы, ошол бойдон калып калды. Анын баасы түшпөй атат. Мен ошондо бир мукомольныйдын директору менен сүйлөшкөн элем. Ал ошондо айтты эле да, ажиотаж бир жагы болуп атса, экинчи жагы мына курс доллар боюнча, курстун неменин доллардын курсу көтөрүлүп кеткенине байланыштуу, биз дагы мына түшүрө албай атабыз баны деп айтты эле. Анан ГСМ да айтты эле. Бирок азыр эмне болуп атат? Ажиотаж жок. Доллардын курсу түштү. ГСМдин баасы түштү. А бирок ундун баасы ошондой эле турат. Эми эл жыгап кеткен жок да, эл дагы эле кыйналып атат. Ушул жака көңүл буруп койсоңуз, антимонополий комитетке тапшырма берсеңиз. Өзгөндө 60 орунду төрөтүү жана 100 адамга курулуп жаткан турак жайлар ушул жылдын күз айларында пайдаланууга берилет. Бул имараттар чет өлкөлүк фонддордун жардамы менен курулууда. Имараттардын кандай салынып жатканына биздин кабарчыбызда көрүп келди.
Район ичинде кайрылган бейтаптарды кабыл алуу маселеси бул убакка чейин негизги көйгөй болгон. Маселен, төрөт үйүнө кайрылгандардын саны көбөйгөндүктөн аларды жайгаштыруу кыйынчылыктарды жараткан. Эми мынтип чет өлкөлүк фонддордун жардамы менен районго 3 кабаттуу төрөт үй салынууда. Эне жана баланын саламаттыгы үчүн бардык аракеттерди көрүү керектигин эл өкүлдөрү да кошумчалады. Бұл жер больницаның өзі территориясы. Больницаның территориясында жер. Дағын 1-2 больница салғанға бар. Райондук оорукананын жетекчиси жаңы курулуп жаткан объект пайдаланууга берилсе дарыгерлер үчүн жана кош бойлууларга бир топ ыңгайлуулук болмок деген ойдо турат. Бүгүнкү күндө курулуш иштери кызуу жүрүп, оорукананын 1-2 кабаттары жарым-жартылай бүткөрүлгөн. Буюрса өзүнүн графигине курулат деген ой бар. Себеби башталышы, иштин жүрүшү жакшы болуп жаткан. Мынакей 2 ай токтоп калып, кайра башталганына дагы мынакей 15 күндүн тегерегинде бир топ жакшы иштер бүтүп калды. Буюрса өз убагында графикке сентябрга деп атат, ошого бүтсө керек. Бүтүп калат Кудай кааласа. Мындан тышкары араб эл өкүлдөрүнүн жардамында аз камсыз болгондагы 100 үй бүлөгө берилүүчү жер там курулуш иши башталган. Жогорку кеңештин депутаты Аида Касмалиева Асафа фонду тарабынан курулуп жаткан бул объект калк үчүн чоң жардам болоорун айтат. Анан бул жерде мына Куршапта 100 үй жесирлерге, мындай бейбет чараларга кыйналып жашаган адамдарга 100 үй бүлөгө ошол сентябрда бүтөт деп атат. Ал ооруканадагы, төрөт үйү дагы. Анан бул жердеги 100 үй дагы. Анан ал фонд менен Асафа менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ушул жерге бергиле деп жер берип, местный айылдык кеңештин депутаттары менен сүйлөшүп, ушул долбоордун ишке ашышына биз аябай сүйүнүп атабыз. Бул чоң жардам. Эл үчүнчү, элге жасалган төрөт үйү дагы, оорукана дагы, бул жердеги үйлөр да чоң жардам болот. Бул курулуш объектилери ушул жылдын сентябрь айларында бүткөрүлүп, Куршап районунун тургундарына өткөрүлүп берилет. Чет өлкөлүктөрдүн жардамындагы курулуш иштери Өзгөн району менен гана чектелбейт. Учурда өлкөбүздүн Баткен жана Жалал Абад облустарынын бир нече райондорунда да жүргүзүлүп жатат. Быйыл ысык көлдө ички туризм жанданып, өзүбүздүн жарандар эс алууга көп келет деп күтүп жатабыз. Мындай пикирин өкмөттүн Ысык көл облусундагы өкүлү Акылбек Осмоналиев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында Ысык көлдөгү туристтик сезон туристтерди кабыл алуу талаптары боюнча атайын долбоор иштелип чыккан. Саламаттык сактоо министрлигинин алгоритмине ылайык учурда бардык даярдык көрүлүп жатат. Саламаттык сактоо министрлигинин алгоритмине ылайык бүгүнкү күндө даярдыктар абдан жакшы. Мен оюмча биз ушунчалык күтүп атабыз. Быйылкы жылы ички туризмге болгондо дагы биздин Кыргыз Республикасынын жарандарынын жылына башка мамлекеттерге барып эс алып жүргөн жарандардын эсебинен Кудай буйрса биздин өзүбүздүн туризм тармагындагы жылдагы деңгээлге жеткире албасак дагы ушундай туристтерди кабыл алабыз деген жакшы оюбуз бар. Азырынча урунттуу кабарлар мына ушулар. YouTube, Facebook, Instagram баракчаларына катталууну унутпаңыз. Даректер болсо экранда. Жакшы кабарлар ардын болсун дейбиз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.